Адам гусул жок жүрсө же даарат жок жүрсө дуа кылса кабыл болобу? Адам гусулсуз жүрсө күнөөкөр болобу? Гусул жок жүрсө береке болбойт. Негизинен гусул жок болсо, даарат жок болсо зикир чалына берет, ал кадимкидей боло берет. Анан бата тилек жасала берет. Эч ким айта албайт менин батам сөз кабыл болот деп. 5 мал намаз окуп атам, мен бейишке кирбегенде ким кирет дей албайбыз биз. Ажылык кылабызбы, орозо кармайбызбы, Кудай үчүн аткара беребиз. Кайсыл амалыбыз жагып, Кудай Тааламдын райым менен бейишке кире турган болсок, Алла Таала ошо менен киргизип кое берет. Мисалы, Азирет Умар радыйаллаху анху дүйнөдөн өткөндө кайсы бир Азирет Умардын жакын адамдардын бирөөсүнүн түшүнө кирет. Анан ал киши мынтип айтып сурайт Азирет Умардан. Кабыр сурагынан кандай өттүңүз? Баягы адилеттүүлүк деген сыпатка, адилеттүүлүккө бекем эмес белеңиз. Ошон менен эле жеңил эле өтүп кеткендирсиз десе, жок дейт. Мен ушу көчөдө баратып бир жаш балага жакшылык кылып койгон экем. Жакшы сөз сүйлөп жакшылык кылган экем. Ошол амалым Кудайга жагып, мен жеңил өтүп кеттим сурактан дейм. Көрдүңүздөрбү? Анысынан биз айта албайт экенбиз. Мен 5 мал намазым жагып калат Кудайга, же болбосо ажылыгым же орозом. Кыскасы, кандай жакшылык соо иштер бар. Колдон келишинче аткарып кете берет экенбиз, натыйжаны Кудайга таштап кете берет экенбиз. Кудайдын ыраазы үчүн деп. Балким бирөөнү карап, көңүлү чөгүп турган болсо, ассаламу алейкум деп күлүп койгон, жылмайып койгон садакаңыздын сообу менен Алла Тааланын ыраазына жетип калышыңыз мүмкүн. Ошондуктан же бир балаңызга, же аялыңызга жакшылык, же аялыңыз сизге жакшылык кылып, Алланын ыраазын таап алышы мүмкүн. Ошон үчүн биз сооп амалдарга ач көз болушубуз керек, жанталашыбыз керек. Дайыма шарият буйруган нерселерди аткара берем. Натыйжада Алла ыраазы болсо болду деген ишеним менен жашай турган болсок, Кудайым буйруса, эки дүйнө бактылуу болот экенбиз.